Райымбек Матраимов маселеси. Камакка алынды, аны менен байланышы бар деген айрым депутаттар мына иштен алынды. Сиз дагы бояка 2020-жылы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого аттанган учуруңузда ошол Райымбек Матраимовдуку делген партия менен аттанды деп, анан сизди дагы Мирлан Маматалиев эмнеге калып калды деген дагы көптөгөн комментарийлер айтылат, суроолор айтылат. Эмнеге Мирлан Маматалиевке тийишпейт деген сыяктуу өзүңүздөн жооп уксак. Эми жеке мен өзүмдү айта турган болсом, мен мисалы көп жыл ушул мамлекеттик кызматкер болуп иштедим. Анын ичинде ушул чоң саясатчыларды айта турган болсок, Акылбек Жапаров менен Акылбек Сөнбекович менен 6 жыл иштедим. Чогуу биргеликте. Чогуу керек болсо аягына барып, таластан революцияда катышып, ал жерде Роудуда чогуу таяк жеп кеңге чейин бардык. Молдо Муса Каңатиев каза болуп калбады. Ал мисалы мен Аднапалчан деп жакшы көрөт эле. Себеби алардын замдарынан бери бүт качып кеткенде, менин жанымда жалгыз мен калгам. Ошолордун жанында жалгыз мен калып, жалгыз ушул башка жактан чыгарып кетейин деп, мындай тыпырап жүргөн малдар көз астында да алардыкынчы. Ошон үчүн мындай ал жактан мен мындай эч качан саткан эмесмин да. Кийин карап көрсөк, ошол Ар намыс партиясы менен чогуу Акылбек Сөнбекович менен келдик. Элик Шашимович менен чогуу иштештик. Партиясына кадимкидей катышып, акча каражаттарынан бери киришип, начальник штаб болдум. Анан 3 ай мекеним Кыргызстанда кандидат болдум да, 3 ай. Ал киши менен ошол кандидат болгондо тааныштым. Ошол учурда бирге болдук. Анан мен баягы принциптеримге атайын баса белгилеп кеттим. Азыркыга чейин ал жетекчилер менен, мисалы ошол Өмүрбек Толуш менен баардыгы менен мен мындай кеткенде дагы мындай жигитче коштошуп кеткем да. Коштошуп барып, мисалы азыр алар менен кадимкидей эле туулган күндөргө, башкаларга катышабыз да. Себеби мындай жигитчелик принциптерди калтырбайм да. Ошол эле Райым Матраимов менен жана революция болгондон кийин бир 10-15 күндөн кийин эле барып, кадимкидей эле мен ушу кетейин дедим эле, мага претензия барбы, жокпу деп баарына кадимкидей эле сүйлөшүп алып кеткем. Болду. Андан кийин биз балдар менен өзүбүз мына Ынтымак партиясына ачканбыз. Ынтымак партиясы менен чогуу биргеликте депутат болуп азыр келип отурдук. Чындык кыргыздарда чыркырап болсо да чыгат да. Мурдагыдай 40 жылда эмес, керек болсо 4 саатта чыгат. Эгерде мен кандайдыр бир ошол Ынтымак партиясына да, кстати, көп илештеп жүрүшпөдүбү? Сиздер мына Кактус медиадагы факт-чек чыгарып карап көрдүңүздөр. Эч кандай тиешеси болгон эмес, болушу да эмес да. Менин дагы, менин кандидаттарым дагы керек болсо партиянын өзү жалпы алганда дагы бир тыйын да алган эмеспиз. Мисалы ошол учурда гана менин кичине бир 3 айдык тиешем болду да. Анан жанагы айтып кеткендей канча киши менен канча жылдап иштедим. Ошолорго кичине мындай жабыштырсам да еще кичине мындай небине болобу эле дейм да. Эми окшош болобу эле дейм да.